Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Жылкы жылкы жылкыдыр, жылкы элдин мүлкүдүр. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны. Ат адамдын канаты дешет кыргыздар. Байыркы убактарда бир ат үчүн кызынан, катынынан кечкен учурлар болгон. Бир ат үчүн канчалаган кан төгүлгөн тарыхый окуяларды билебиз. Жоокер ата бабаларыбыз болсо, жалгыз жанын атына тапшырган. Күлүктөрдү көрөгөч сынчылары, сынчы ата бабаларыбыз жалпы малдын ичинен жалгыз гана жылкы баласын сындаган. Жылкынын сырын түшүнгөн кыргыздар атынын башын бийик жыгашка байлашкан. Күлүк же жорго же чобур болоорун кулун же тай кезинде эле айтып коюшчу. Үйдө олтуруп тыштагы аттын дабышынан күлүк же жорго экенин аныктап да коюшчу. Жаңы туулган кулунду карап туруп эле жаш же карыган бээден туулганын билип койгон. Жорго күлүктөрдүн баскан туягынан ийизи боюнча заңдаган тезеги, кашка тиши, жал куйругу, умасы, көз караштары жагынан жана соорусунун түзүлүштөрү боюнча кандай жаныбар болоорун да аныкташкан. Жорго же аламан байгеге салаарда жорго күлүктөрдүн кыйындарын, жакшы тапталганын боюнча алдын ала канчанчы болуп келерин дагы билишкен. Атактуу Толубай сынчыдан баштап бугудан чыккан Найман, Жаныбек деген абаларыбыз жылкы тукумун сындашып, күлүктүн түрүн 18ге бөлүшкөн. Чакчы деген сынчы атабыз тапталган күлүктү карап, канча аралыкка чуркаарын алдын ала билген. Ата бабаларыбыз күлүк аттарды илбирсте ичи тартылган, саадактап саны бөлүнгөн, бөрү кулак, бөкөн сан бууданга чалышат экен. Кулун сындуу, кулжа моюн төгөрөк кулан, кара тили бүлөөдөй, кашка тиши кадуудой, телегейи тегиз, тарамыш жазы жаак, кең маңдай, жото жилик жоңгондой, жонуна жатып конгондой, балык эти баладай, туяктары чарадай, кар жилиги кадуудой, музга тууп таш көскөн, тоо кайыптан жалгашкан, кыска бакай тик далы деп сынашкан.